Allahu Akbar, Allahu Akbar. Азан сөздүгү билдирүү деген маанини билдирет. Шариятта болсо, фарз намаздын убагын атайын сөздөр менен айтып, билдирүүнү азан делинет. Азан Аллахтын өзүнө, ибадатына жана хидаятына болгон чакыруу. Азан бул Аллахтын сүйүүсүнүн дене бойго болгон чакыруусу, жүрөктөргө чагылуусу болот. Азан ички дүйнөдөгү шайтанды кууп чыгаруучу мүмкүнчүлүгү. Азан Аллахтын сүйүүнү жана ибадат кылууга татыктуу жалгыз зат экендигин, Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам пайгамбардын бүт инсаниятка жиберилген акыркы пайгамбар экендигин, динибиздин бүт ааламда окшошу жок адилеттүүлүк дини экендигин билдирүү. Аллах Таала айткан: Аллахтан жана анын элчисинен билдирүү жарыя. Тауба сүрөсү 3-аят. Эй имандуулар, жума күнү жума намазга азан айтылса, Аллахты эскерүүгө шашылгыла. Бардык соода сатык иштериңерди токтоткула. Эгер билген болсоңор, бул силер үчүн эң жакшы. Жума сүрөсү 9-аят. Мурунку китеп ээлери болгон капырларды сыпаттаган Аллах Таала айтат: аларды намазга чакырсаңар, аны оюн көрүп келешет. Алардын мындай кылуусу өздөрүнүн акыл калчабаган эл экендигинен улам. Маида сүрөсү 58-аят. Ушул 2 аяттагы нидадан мурат азан экенин ачык айкын көрүнүп турат. Демек азан Куранда зикир кылынган нерсе экен. Азан Куранды зикир кылганын жогоруда билдик. Хадистерде кандай зикир кылынганын Аллах кааласа эми карап көрөбүз. Биринчи азан тарыхы. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам вааз окуду. Бүт сахабалар менен көрүштү. Алардын дини жана коомдук көйгөйлөрүн чечти. Исламдан мурда арабтардын мадани жашоосу, илимий деңгээли бир канча төмөн болчу. Алар бардык нерсенин чечимин исламдан күтүшчү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын баяндарынан издешчү. Андыктан Масжидун Навави, пайгамбарыбыздын мечити, жалаң ибадат үчүн гана эмес, ошол эле учурда мусулмандар чогула турган кеңеш өткөрчү жай, адилеттүүлүк мекемеси, сабак өтүүчү мектеп жана маданият борборунун милдетин аткарып турган. Мечит курулушу бүттү. Жамаат менен намаз окула баштады. Намаз убагы болгондо Билал Хабаши Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын буйругу менен намазга же болбосо намазга чогулгула деп чакырат эле. Мадинанын жакынында жашаган мусулмандар мечитке эрте келип, намаз убагын күтүп, иштери дагы калып кетчү. Алыс тургандар болсо намазга кеч калышат эле. Мындай көрүнүш жамаатка оорчулук кыла баштады. Күнүмдүк намаздардын өз убагын билдире турган кандайдыр бир белгиге муктаждык сезилди. Кеңеш өткөрүлдү. Көбүнчө вахий келбесе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалар менен кеңеш өткөрчү. Намаз убактыларын билдириш үчүн коңгуроо чалуу сунуш кылынды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам христиандар ушундай кылышат деп бул сунушту кабыл кылбады. Керней чалынуусун жактап чыккандар да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул яхудейлердин адаты деди. Бийик дөбөлүктө от жаксак делинди. Аллахтын элчиси бул мажусилердики, отпарастардыкы деп аны дагы четке какты. Намаз убагы болгондо бир жерге байрак тигели. Адамдар аны көрүп, бири-бирине кабар берет дегендер дагы болду.
Бирок бул сунуш да макул көрүлбөдү. Кеңешме бир чечимге токтоло албай тарап кетти. Баарынын маанайы сөз эле. Абу Дауд, Ибн Мажа жана даримейлер келтирген риваятта Абдуллах ибн Зайд, ибн Абдурраббих төмөндөгүлөрдү айтат. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам адамдарды намазга чогултуу үчүн коңгуроо кагууга буйрук кылган түндө түш көрдүм. Менин жаныма коңгуроо көтөргөн бир адам келди. Мен ага: "Эй Аллахтын пендеси, коңгурооңду сатасыңбы?" дедим. "Муну менен эмне кыласың?" деди ал. "Аны менен намазга чакырабыз" деди. "Мындан жакшыраак нерсени сага айтып берейинби?" деди. "Ооба" дедим. "Аллаху акбар дейсиң" деп азанды акырына чейин айтып берди. Ошондой эле икоматты дагы айтып берди. Таң атаары менен Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын жанына келип, көргөн түшүмдү айтып бердим дагы. Ал зат: "Иншаллах, бул түш акыйкат. Билалдын жанына туруп, көргөнүңдү айтып берип тур. Азанды ал айтсын. Анын добушу сеникине караганда күчтүүрөөк" деди. Мен Билал менен жанаша туруп, ага түшүмдү, көргөн сөздөрдү айтып берип турдум. Ал азан айтты. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eşhedü en la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
муну үйүндө туруп уккан Умар ибн Хаттаб чапанын сүйрөгөн бойдон чуркап чыкты да: Аллахтын элчиси, сизди ак дин менен жиберген затка ант ичемин. Мен да дал ушундай сөздөрдү түшүмдө көрдүм деди. Ал эми ошол учурда вахий дагы келип жаткан болчу. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам Аллахка алкыш, мактоолор болсун деди. Билал Хабаши Мадинанын эң бийик бир жерине чыгып, Абдулла ибн Зайдтан үйрөнгөн азанды бийик үн менен айтып жүрдү. Азан Мадинанын бүт тарабына угулат эле. Ошентип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жана мусулмандардын алгачкы азанчысы Билал Хабаши болду. Азани Мухаммади важип даражасындагы кубаттуу бир сүннөт. Азандын машруу болуусу түш менен гана эмес, пайгамбарыбыздын тахрири сүннөтү жана илахи вахий менен дайым болгон. Мадинада күнүгө 5 жолу азан чакырылуусу дилдерди толкунга салды. Ошол эле учурда мусулмандардын ишеничтерин дагы арттырды. Уландысы кийинки чыгарылышта. Абибулла Кадырбердиев.